Берметеже разбор алып, 1,5 миллион қарызынан құтылды. Мынакей бүгін дағы разбор алайын деп келдіңдер. Қандай мақсатта разбор алғанды келдіңіз? Мен 20 жылдан бері квартира алып жүрім. Ошо азыр максатым квартира алуу, үй алуу. Канча иштеймин, кандай мээнет кылсам, эмгек кылсам дагы акчам чогулбайт, берекеси жок, үйгө чогулта албайм. Ошого азыр эми өзүмдүн үйүмдө жашаганды каалап, ошол үйгө разбор алайын деп келдим. Разбор бул максатка бат жетүү. Бизде кандайдыр бир блок турган үчүн биз үйгө жете албайбыз, мынакей берметежедей болуп, машинага жете албашыбыз мүмкүн. Ал эми разбордон кийин кандай причина бар болгон үчүн үйгө жете албай атат. Ошону табабыз дагы, анан трансформация кылабыз. Ал эми адам трансформация болгондо ошол максатына өтө бат жетет. Буюрса, кыска убакыттын ичинде үйлүү болдум деп сүйүнчүлөңүз, Анда эмесе азыр причинаңызды табалы. Эмне үчүн үйлүү болбой жүрөсүз? Мен сизге бир нече суроо берейин, ошол суроолорго жооп бересиз. Анан биз ошол себеп менен иштейбиз, Хорошо, көзүңүздү жумуп, терең дем алыңыз. Мен сиздин маңдайыңызга бир образ деп коеюн, бир образ коем. Ошол образды болушунча элестетиңиз. Ал кандай образ сизге жагып атабы, жакпай атабы? Бул деген мындай айтканда психологическая терапия, жакшы туура түшүнүңүз. Причинаны таап, ошол нерсени уберет этип койгондон кийин адам бат үйлүү болот. Кандай сезип атасыз өзүңүздү? Ал фигура кандай сезилип атат сизге? Жүрөгүм ооруп кетти. Сол жагым прям сыздап атат, анимет этип калды сол жагым. Бир аюуга окшогон бир жаныбар го дейм, бир аюу. Сизге жагымсыз образ келди? Жок, жакпай атат мага. Жагымсыз. Ал сиздин жаныңызда болсо, сиз өзүңүздү кандай сезесиз? Мен коркотом. Коркосуз, Качып кетким келип атат, но сол колум эле болбой калдым уктап. Көрдүңүздөрбү? Бул деген именно берметеженин үйүнүн образын койгон болчумун да. Бирок берметежеге подсознательно жан дүйнөсү коркот, үйлүү болгондон корккон үчүн азыркы убакка чейин канча иштесе деле үйлүү боло албай келет. Ал эми ошол себеп ким болду экен, эмне болду экен, ошол менен дальше кеттик, Көзүңүздү жумуп. Ошол фигуранын артында ким турат? Сезгенге аракет кылыңыз. Аялдык энергия, эркектик энергия кандай болуп атат сизге? Кандай сезилип атат? Аялдык энергия келип атат, бирок биринчи образга караганда ал көлөм менен кичинерээк болуп атат. Сиздин сол жагыңызда турат. Ооба. Сол жагымда турат. Бул деген именно сиздин апаңыз. Себеби иерархия деген болот, ар бир адамдын өзүнүн орду болот. Ал иерархия жөнүндө мен сабактарымда айтып берейин, азыр разборду уланталы. Апаңыз мындай айтканда сизден кичинекей болуп, сизден көп внимание каалап атат, сиздин көңүл бурууңузду каалап атат, сиздин жылуу сөздөрүңүздү каалап атат, сиздин мындай айтканда энергияңызды сорсоп атат да. Мүмкүн урушуп аткан болушу мүмкүн, жаман сөздөрдү айтып аткан болушу мүмкүн, Мүмкүн сиздин жашооңузду кое бере албай, то есть сизди өзүңүздүн жашооңузга кое бере албай, сизди апа кылып аткан болушу мүмкүн, Сизди вообще сепарация кыла албайт. Вот ошон үчүн сиздин жеке жашооңузда жок болушу мүмкүн, Азыр көз алдыңызга апаңызды элестетиңиз. Апа дейсизби же мама дейсизби? Апа. Апа дейсиз, Айтыңыз апа. Апа. Мен сизге таарынам. Мен сизге таарынам. Эмнесине таарынып атасыз? Эмне кылбай атат? Кой бербей жатабы? Кийлигишеби жашооңузга эмне кылат? Кой бербей жатат. Ыйлагыңыз келсе, ыйлай бериңиз. Апа, мени кой бериңиз. Апа, мени кой бериңиз. Сиз кой бербей жаткан үчүн. Сиз кой бербей жаткан үчүн. Мен үйлүү боло албай жатам. Мен үйлүү боло албай жатам. Өз жашоомо кете албай жатам. Өз жашоомо кете албай жатам. Өзүмдүн жашоом менен жашай албай жатам. Өзүмдүн жашоом менен жашай албай жатам. Мен сиздин апаңыз боло албайм. Мен сиздин апаңыз боло албайм. Мен сиздин кызыңызмын. Мен сиздин кызыңызмын. Кандай сөздөр жакпай жатат? Болушунча ачык айтып, именно чыгара бергенге аракет кылыңыз. Апамдан кетип калсам корком, апам бирке болуп калат деп. Айтыңыз, апа, мен сизден кеткенден корком. Апа, мен сизден кеткенден корком. Сизди таштай албайм. Сизди таштай албайм. Эгер жаныңыздан кетсем, Эгер жаныңыздан кетсе, жоготуп алам деп корком. жоготуп алам деп корком. Айта бериңиз, өзүңүздүн сөздөрүңүз менен айтып, ыйлагыңыз келсе ыйлай бериңиз.
Мен сизди алсыз көрөм. Мен сизди алсыз көрөм. Эгер менин жанымда жок болсом, Эгерде менин жанымда жок болсоңуз, анда сизди жоготуп алам деп корком. анда сизди жоготуп алам деп корком. Ооруп калат деп корком. Ооруп калат деп корком. Апаңыз жалгызбы? Ооба. Дагы ким бар жанында? Иним бар. Иниңиз бар. Демек жалгыз эмес. Билбейм, мен болсом экен деп ойлойм. Көрдүңүзбү? Сиз апаңыздын жанынан, сиздин жашыңыз канчада азыр? 50-дө. Вот, көрдүңүзбү? 50-гө чыккычакта апанын жанында жүргөн деген бул нормалдуу нерсе эмес. Тем более кыз бала, эркек бала болсоңуз жашай берсеңиз болот. Жеке жашооңуз жок, көзүңүздү ачып бериңиз. Жеке жашооңуз жок. Жок. Көрдүңүзбү? Же жеке жашоодон жок, же үй бүлөдөн жок, же үйдөн жок да. Демек эмне? Сиз апаңыз менен сепарация болушуңуз керек. Көзүңүздү жумуп айтыңыз: "Апа, Апа, мени кой бериңиз. мени кое бериңиз. Мен сизге апа боло албайм. Мен сизге апа боло албайм. Мен сиздин кызыңызмын. Мен сиздин кызыңызмын. Мен кичинекей болгум келет. Мен кичинекей болгум келет. Мен сизге сүйүү бере албайм. Мен сизге сүйүү бере Мен албайм. сизден сүйүү алгым келет. Мен сизден сүйүү алгым келет. Апа мага сүйүү бериңизчи. Апа мага сүйүү бериңизчи. Апа мага апа болуңузчу. Апа мага апа болуңузчу. Мен сизге апа боло албайм. Мен сизге апа боло албайм. Апаңызды оң жагыңызга өткөрүңүз. Элестетиңиз, что апаңыз оң жагыңызда турат. Оң жагыңызга өткөндө кандай сездиңиз өзүңүздү? Жеңил сездим. Жеңилирээк болобу экен? Жеңилирээк. Апаңыздын мойнуңдан кучактаңыз. Мойнуңан кучактаңыз, элестетиңиз. Ыйлағыңыз келсе тартынбай ыйлаңыз. Үнүңүздү чыгарып эле берсеңиз болот. Кандай сөздөрдү айткыңыз келип атат эмне мойнуңан кучактап турган? Жакшы көрөм апам. Мен сизди жакшы көрөм апа. Мен сизди жакшы көрөм апа. Бирок менин өзүмдүн жашоом бар. Бирок менин өзүмдүн жашоом бар. Мени кой бериңиз. Мени кое бериңиз. Киндигиңизди үзөсүз кадимкидей. Өзүңүз киндигиңизди аласыз, үзөсүз. И апаңыз дагы үзөт. Элестетиңиз, апаңыздан кайрылып, артты көздөй өзүңүздүн жашооңузга кетип атасыз. Көзүңүздү жумган бойдон. Элестетиңиз. Кандай экен өзүңүздүн жашооңуз? Жакшы. Жакшы экен? Азыркы жашоого караганда жакшы экен? Ооба. Эми бир образ коем, дагы бири. Ошол образды сезиңиз. Кандай образ келди? Бир бийик бак го дейм, бак. Бийик, жашыл жалбырактар менен. Көрдүңүздөрбү? Жүрөгүм эме болуп кетти мындай. Да, толкунданып кетти. Толкунданып кеттим. Да. Бул разбордун уландысын көргүңүздөр келсе, жана Бермет эженин дагы көп результаттарын уккуңуздар келсе, анда биз сизди 12 апрелде буюрса күтөбүз. Ал эми разбор сиз дагы алгыңыз келсе, комментарийге разбор деп жазып коюңуз. Сөзсүз түрдө сизге дагы скидка кылып беребиз. Үй 2 айда келип калышы мүмкүн, ишенесизби? 2 айда келип калышы мүмкүн. Сиз 20 жылда ала албаган үй 2 айда келип калышы деле толук мүмкүн. Биз ишенишибиз керек да, жүрөгүңүзгө ишеним керек. Куттуктайм. Рахмат. Молодцы. Ооба, прям могу жеринде сезилди да, момундай болуп туруп, эки колум жака момундайдан бак эме болуп кетти, монтип жайылып кетти. Апаңыздан сепарация болсоңуз, өз үйгө эле жакын эле калды. Буйруса.